Тасмада тартылған бұл жануар Нокен районунун Момбеков айыл аймагында кутурма оорусу аныкталган 2 жылкынын бирөөсү. Ал жылкылар жугуштуу ооруга кабылган жануарлар көмүлчү атайын чуңкурга ташталды. Кечээки кутурмага подозрение болгон жылкыны яма бекерге унасына коюп таштайбыз. Что атады мынакей? Жип-жиптен барыңыздар. Калтырбайсыңар. Кутурмадан өлгөн жылкылардын ээси Зайырбек Молдокеримов аларды Өзгөн районунан сатып алганын айтат. Анын жалпы жонунан 8 баш жылкысы бар болчу. Эми алардын 6сы калып, аларда 2 айга карантинге алынды. Жумуштан чыгып келдим, 5те чыгам да, жумуштан чыгып келсем, кабар алганы келсем, оны басып турушат. Оору өлгөн жылкы, онап, нары онады, бери онады, тиштеген жок, кубалаган жок, эчтеген. Кырга келгенде онады эле, тогулан түшүп кетти ылдый карапчы. Анын малчыны чакырып, экөөбүз муздап койдук. Мал докторлор чакырып, мал докторлор келди. Келип башыны анализге алып кетишти. Тушуну эртеси күнү эртең менен докторлор болуп барып, септикке таштадык. Болгон окуя ушул. Кубалап тиштеген жок, жана жалган маалымат бергендер. Алар көргөндөй айтып койду да, бир эч ким көргөн жок, видеого да алынган жок, нерсе болчу да бул, ошол. Тийиштүү кызмат тарабынан жылкы союлган жана ал жүргөн жайлар дезинфекциядан өткөрүлдү. Ошондой эле бул окуядан кийин аталган айылда жүргөн 184 жылкы, 581 кой, 18 карамал жана 26 эт кутурмага каршы эмдөөдөн өткөрүлдү. Райондук администрациянын буйругун даярдап, алар боюнча иштер жүргүзүлүп, ошол эле күнү барып Үч булак участкасына барышып, ал жакта эмдөө иштери башталат. Ошо контактный ошол тегеректеги мал жандыктарга, ошо Момбеков айыл өкмөтүнүн тургундары мал жандыктарына кутурма каршына, ылаңына каршы эмдөө иштери башталат. Бүгүнкү күндө Үч булак участкасында эпизоотиялык абал туруктуу, изоляцияда чектөөдө турган жылкылар клиникалык кароодон өткөрүлүп турат. Азыр жакшы. Муну менен катар социалдык тармактарда ар кандай үндүр тарап жатат. Анда жогорудагы жылкылардын эти сатка чыгып кеткени маалымдалып, жарандарды эт албоого чакырган сөздөр камтылган. Нокен райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыктын башчысы Маматкерим Ибрагимов ал маалыматтарды чындыкка дал келбесин айтып, элди жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Жанагы күмөнөлгөн жылкыны ошол жердеги кишилер тартып чыгарышкан. Ал жылкы ошо Үч булак участкасында катталган. Андан кийин ошол видео запистен кийин сөз жана голосовой сообщениялар ар түрдүү жанагындай уйлар кутуруп атыптыр. Анан дагы ушундай уйлардын эттери сатылып кетиптир, мясокомбинатка барып кайтып келиптир деген голосовой сөздөр алар чындыкка дал келбейт. Жалган маалымат таратып элди дүрбөлөңгө салган жарандардын үстүнөн ветеринардык кызматтын адистери тиешелүү органдарга кайрылуу алдында турушат. Алар чындыкка дал келбеген маалыматтарды тараткандар жоопкерчиликке тартылышы зарыл дешет. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.